Андай деле туура эмес. Туура эмес да, жакшы менин досторум ичпейт, жана барыңар баргылачы шаарга общий бар. Камеранын көзүнчө эле мактанып, ошо бала деген ичпейт, эмедет деп. Биз деле мактанганга ошондой эле бололу да. Силер бияка камерага эле өзүңөрдү мактап атасыңар деп. Биз өзүбүздү мактаган жокпуз. Мисалы, мейли силер келип, биздин вечеринкаларга келип отуруп кеттиңиз. Бизди көрүңүз, биз ичебизби, ичпейбизби, эмне кылабыз, ошону көрүңүз, анан айтыңыз да. Биз деле сиздин досторуңузду көрбөй элебиз да. Мен бул айылдын жаштары ичесиңер деген жокмун. Мен башка айылдын жаштары жана жаштар ичип жүрөсүңөр деген. Анан сага келип могу бала ичет, бул кыз ичет деген жокмун. Силер камерага эле мактанып атасыңар деп атпайсыңарбы? Силер ошондой эле болуп атпайсыңарбы? Биз ичпейбиз, биздин айыл дүшес менен эле эме өтүп көрөт деп. Азыр мен сыртка чыгып туруп магазиниңерди көрсөтөйүн туурабы? Вино, арак сатылат туурабы? Анан силер ичпесеңер анан ким ичип атат? Жок, вино, аракты барып сурап көрсөңүз, мисалы, мен эле алып барыңыз, мен сурайын, мага бербейт байке. Мен деле окуучу болгом, мен деле окуучунун жашоосун билем, билгени үчүн айтып атам, анан кийин баары эле чогуу молдонун баласы деле иччи отуруштан. Анда сиз деле ичкенсиз да, туурабы? Анан биз эмне күнөөлөп атасыз? Намаз окуган балдар эле ичип, тамеки чегип жүрбөйбү, туурабы? Силер ошо дос балдарыңарга 100% жооп бере аласыңар, ошолор ичпейт деп. Мисалы үчүн намаз ал өзү кечирсин, бирок намаз окуган балдар эле бар кээ бирөө. Ошолор деле намаз окуганы менен ичип чегип, кадимкидей кайсы бала каяка барса, ошолор менен эле барып жүргөн адамдар деле бар да, туурабы? Анан 5 кол тең эмес деген деле адам бар. Ошон үчүн биз силердин досторуңарды көрө элекпи, силер биякты көрбөгөндөн кийин ар бирөөнү ичет, ичпейт деп монтип базып айтканга эч убакта болбойт. Кемин могул айылда жүргөм. Bir жума, 2 жума жүрүп кеткем, көргөм бүт жаштар кандай жүрөсүңөр. 2 жумада эле баарын билип жетишкенге болбойт деп ойлойм мен, анткени адамды деген билиш деген бул деген кичинекей кезинен чоңойгонго чейин болот. Сен чын айтчы, мисалы, сен кайсы класс азыр? 10-классмын. 10-класс. Вечерде эмне, эч нерсе жок, лимонаддан башка эч нерсе жок. Мен өзүм намаз окуйм 5 мал. Мен вечерге барганда сен намазыңды айткан жокмун. Сен вечерге барасың, туурабы? Ана вечерге барсаң, дасторкондо жалаң эле лимонад турат да. Башка эч бир пиво жок. Мисалы үчүн вечерге барам. Бизде деле болгондур кээ бир убакта, бирок биздин балдар деле, биздин айылда деле ичкендер болот, бирок өз ыгы менен чеги менен ичишет. Дасторкондо болбойт. Кээде болгондур, бирок болсо да балдар катып ичет деп ойлойм. Анткени дасторкон үстүнө эч ким коюп ичпейт аны. Эгер өзү адам болгондон кийин өзү ойлонсо, өзүнүн келечегин ойлосо, эч бир адам өзүнө жол бербей, ошо өзүнүн түз кармап тыккан алып жүрө алса, муну деле көпчүлүгү мына тамекини деле сыртына саламаттык сактоо министрлиги эскертет, тамеки чегүү сиздин ден соолугуңузга зыян деп коюп, ошо тамекини чыгарып атышпайбы? Эгерде ошо тамекини, аракты чыгарбаса, биздин балдар деле эч убакта тамеки чекпейт болчу, арак ичпейт болчу, баары бузулбайт болчу, кадимкидей эле кандай жүрсө ошондой эле жүрмөк деп ойлойм мен. Рахмат, жакшы ой. Досторуңарды мактап атасыңар да. Ал может ал жакта тиги достор деген бөлөк арак ичип жүргөндүр. Ал өзүнүн достор, менин досторум андай эмес. Достор ошондой болсо, досторун өзү мактап атпайбы? Ал эмнеге ошо мактап атканда ал немелерди көрөт, жанагындай видео андай мындайларды. Мен кыскача айтып кетем, мен чындыкты айттым, мен өзүм жанында жүргөн досторум ичпесе керек, а башка мен жокто ичсе кийин кыяматта ошол үчүн өзү жооп берет, туурабы? Мен барып туруп досумдун үчүн жооп бербейм да, туурабы? Ар бир адам өзү үчүн жооп берет. Рахмат. Бул шариатта бар да, билгениңди ошо элге жеткир дейт да. Акыретке барганда дагы ошо сен билип туруп досуңа эмнеге айткан жоксуң деген дагы эме келет да. Ошон үчүн билгениңди айтыш керек дейт да. Жыйынтыктап кетет элем, бул жаштар деген баардык жаштар күнөө эле жаштар тине, жаштар мындай деп атасыңар да. Ошол кичине жаштар ичип чегип аткандарга ким түрткү болот. Анткени деген ошолорду чоң кишилерден көрүп, чоңдордон көрүп, ошолор чоңдорду көрүп алар ичип атышат да. Ошон үчүн чоңдор дагы мындай өздөрүнүн намысын сактап, ошо ичпегенге аракет кылыш керек да. Ошондой эле баягы тамеки, арактарды эме ошто чыгарбай эле, ошто жок эле кылып койсо жакшы болмок дейт элем да. Ошондо жаштар жакшы тарбия менен кетмек, чоңдорду көрбөй, Рахмат. Жыйынтыктап айтып кетейин, эмне себептен ушинтип жаштар бузулуп атат десе, ата-эненин тарбия бергендиги аябай эле өтө эле төмөн түшүп кеткен. Биринчи мен ата-энени күнөөлөмөкмүн, экинчи жана жаштарды күнөөлөмөкмүн. Биякта баарың эле айтып атасыңар, тамеки чыгарбашса жакшы болмок, арак чыгарбаса жакшы болмок деп. Силердин ар бир жаштардын ошо арак эле болуп озоңарга түшкөн жок, тамеки жана муруңарга эме кылган жок. Өзүңөр ошо колуңар менен өзүңөр кылып атасыңар. Өзүңөр барбай койсоңор, ниетиңерди сактасаңар, анда ишке барбайсыңар эч качан. Ошо азыр эле Зухра айтып кетти, ыйман жолуна жүрүп балдар ичип чегиш мүмкүн деп. Бирок мен анын оюна кошулбайт болчумун, анткени былтыр досум, жакшы досум бар болчу, Абдулла деген, ошо менен чогуу жүрүп, мен да жакшы нерселерге үйрөндүм, ошого чоң ыраазы болмок элем. Ал мени жакшы нерселерге үйрөттү, мен ошо ичпейм, чекпейм деп азыр мен айта алам. Эмнеге үйрөттү?
жана ыйман жолунда жүрүш керек экен, ичпеш керек экен, чекпеш керек экен, сабакты жакшы окуш керек. Сиякта тигил ага айтып атат, камерага мактанбагыла деп. Камерага мактанбайбыз, бирок айылда бар, ичкен чеккендер бар. Андай такыр жок деп эсептебейбиз. Ичкен чек 90% бирок айылда жалаң гана жакшы балдар, окуучулар, ичкен чеккендер жок деп эсептейбиз. Бизде деле отуруштар болот, дискотека болот. Дискотекада жанагындай ичкен чеккен, сиз айткандай ягуар, арак, вино деген вообще жок болот. Дискотека болот, чеги менен болот, саат мүнөтүнө чейин болот, ата-энелер канчага чейин жиберсе ошого чейин болот. Андай ичкен чеккендер. Канчага чейин болот эми ушул дискотеканы айтып өтчү. Дискотека саат 8-ден башталып 9:30 чейин болушу мүмкүн. Эгер андан да аз болот, жарым саат өзүнүн чеги менен. Жана сиз айтып атасыз, эми жанагы аборт кылып деп, антип сиз кыздар момдайсыңар, балдар момдайсыңар деп айтпай, сиз деген мына ушул жакта шаар жергесинде ушундай болуп атыптыр. Силер андай болбогула деп айтышыңыз керек болчу. Сиз жанагындай болуп атат, силер да ушундайсыңар, соткаңарды ушундай дегенди эч качан айтпаңыз. Жакшы. Мен жыйынтыктап кетейин дедим элем. Мисалы үчүн айтып атасыңар, айылдан шаарда бузулган мейли балабы, мейли кызбы 80% айылдан деп. Мен айтат элем, шаарда мини юбка кийип жүргөн айылдык кыз айылдан же мини юбканы кийип алып уйтоскону барабы? Же эмне мини юбка кийип сууз эметкени барабы? Айылда деген негизи мейли окуйбу, шаарга бара элек кезинде ыймандуу болот да. Ал эми айылдан кеткенден кийин болду эркиндик. Мен каалаганымды кылам, мени эч ким басмырлабайт деген ой менен шаарга баратат. Мен айтат элем, биз эгерде минтип жүрсөк, өз улутубуздан айрылып да калышыбыз мүмкүн. Биз деген батыш эмне болсо биз ошого эметип атабыз да. Мисалы үчүн Американы айтып атабыз да. Америкада мындай, Америкада тигиндей эркиндик, антет минтет деп. Америкада улут жок. Аякта француздар да бириккен, англичандар да, португал баары биригип жөн эле американецмин дейт да, бирок ал чындыгында американец деген улут жок. Ошонун натыйжасында. А биз кыргыз деген улут тетиги дүйнөнүн тарыхынан 4-кылымдан бери таанылып келаткан бул улут. Ошондуктан өзүбүздү патриоттук сезимдерибизди ойготушубуз керек. Азыр мисалы үчүн айылдан шаарга барып алып, кыргызча сүйлөсөң, сен акшырая карашат. Чындыгында эле да акшырая карашат. Ал эми кыргызча сүйлөбөй орусча сүйлөбөй койсоң, МРК дейт, анан айтат, бул айылдан келиптир деп. А эмне үчүн биз өзүбүздүн ошол учурда тилибизге көйгөйлүк кылабыз? Аны бир гана айылдагы эмес, ошо шаар оңолсо, ошондо айылдан барган адамдар ошо шаардан оңолот. Мен ошо жаштарга айтар элем, ыйман жолун үйрөнөйлү. Билейли, сөйдөнде ошонун ичинде бүт эреже бар. Эмнени жезе болот, эмнени ичсе болот. Ким менен достошсо болот, ким менен достошсо болбойт. Кайсы убакта достош керек, кайсы убакта достошпош керек. Жигит менен жүрсө болобу, болбойбу, ошонун баары жазылган. Ошол ыйман деген нерсени үйрөнүш керек. Анан ошону менен жүрүш керек. Ошондо биз тартипке келебиз. Ошондо биз тартиптүү болобуз. Анан ошондо аракты үйүп таштаса эч ким ичпейт. Аракты алып келип эшиктин алдына үйүп койсо да ичпейсиң. Тамекени жийип койсо да чекпейсиң. Эгерде эмне болсо, эгерде ыйман болсо. Мына дунгандардын айылынын жанында тегеретет. Толтура магазиндер бар жолдо. Бирок эч ким ичпейт. Айылдын ичинде бир да арак саткан киши жок. Ит жок айылда. Сөйдүндө аларда эмне бар? Аларда ыйман деген программа бар. Аны ошону үйрөнүш керек. Ошондо силерди сүйрөсө да барбайсың. Вечерге, дискотекага. Мен мына интернетте таджиктер жазыптыр да. Таджиктер жазыптыр. Биздин кыздарды вечерге чакырсаң, эч кимиз барбайт дейт. Кыргыз кыздарды чакырсаң, өзү эле эмес, сиңдисин да эриштеге деп жазыптыр. Мына ушундай күйө турган нерсе да. Күйдүрүп жазып атат. Кыргыздын кыздары кетип атат. Москвада 40% жанагы бузулган кыздар, дене саткан кыргыздар экен. 11% өзбек, 12% тажик деп жүрөт. 40% биздик дейт. Ана ошого намыстанышыбыз керек. Ошону ойлонойлу. Олардын келечеги жок ошол кыздардын. Анан ошон үчүн ыйманга келели, ыйманды үйрөнөйлү. Ошондо биз тартипке келебиз. Чоң рахмат.
Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип жетти. Бүгүн биз сиздер менен чогуу Жаштардын Адеп ахлагы кандай экенин чогуу көрдүк жана чогуу уктуңуздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр жана радио угуучулар. Биздин данышманыбыз айтат, кайсыл коомдун жаштары ыймандуу болсо, ошол коомдун келечеги кенен болот дейт. Жана дагы жараткан айтат, өзүңөр өзгөрүлбөсөңөр коом өзгөрүлбөйт дейт. Бүгүн биздин кыргыз журтуна адеп ахлактуу улан кыздар, абасуу кандай керек болсо ушундай мукташ. Жаштар сүйлөсүн теледолбоору кичи кеминден коштошот. Кийинки эфирден саламдашканга чейин аман туруңуздар.